Туркияга дарыланууга кеткен Асель Кадырбекованы Нурлан Насип жана кызы менен бирге түшкөн сүрөт. Видеолорун социалдык тармактарда эки ырчы тең кое баштады. Буга байланыштуу социалдык тармактын колдонуучулары эки ырчынын кайрадан элештиби деген суроо кызыктыра баштады. Ага жооп катары Асель Кадырбекова төмөнкүдөй пост жазып чыкты. Бизге бакыт каалаган ар бир адамга рахмат. Менимче аны ар ким өз жолунда жана өз ыкмасында табат. Бирок кызыбыз үчүн ар дайым жакшы мамиледе болобуз. Ал иши менен Туркияга келип, ошон менен бирге кызын көрүп, жаңы клибинде тартууну чечкен. Мен колдодум. Бул темага байланыштуу маалымат каражаттарынан жана тааныштардан суроолор өтө көп эле болуп жатат. Тема жабык деп үмүттөнөм. Мен бул теманы таптакыр ачпагым келет. Бардыгы баарына түшүнүктүү деп ойлойм. Тилекке каршы тагдыры ушундай чечилген, биз биринчи жана акыркы үй бүлө эмеспиз. Бул чечим эки тараптуу. Жөн гана бизди колдогула, соттобогула, бешенеге жазылганын көрөбүз. Ырчы Анжелика Кайратова Бишкек шаардык кеңешке боло турган шайлоого катышуудан баш тартты. Бул тууралуу маалыматты ырчы өз социалдык тармактагы жеке баракчасынан жазып чыкты. Белгилей кетсек, ырчы буга чейин Наш народ партиясында тизме боюнча 6-катарда болчу. Партия шаардык кеңешке өтүп, шайлоодон кийин кайра артка кайтарылган. Эске сала кетсек, 11-июлда Бишкек, Ош, Токмок шаарларында кайрадан шайлоо болот. Шоумен актер Кадыр Жарматов жубайы көз жумгандан кийин жумушка чыкпай кое турбайсыңбы дегендер болуп жатканын айтып, аларга төмөнкүдөй кайрылуу жасаган. Жарым жыл кое турбайсыңбы дегендер да жок эмес. Болду эми ишти башта дегендер да көп. Ошолордун келечеги үчүн көп менет, көп аракет кылышым керек. Жашоо али алдыда, машакаттуу күндөр да күтүп турат. Кусалык эми башталат. Кыскасы белди бекем бууп жумушумду баштадым. Кое тур дегендер, силер менин дасторконума нан салып бербейсиңер. Жашоо биздики. Ар ким өзүнүн жашоосун ойлосун. Кыскасы мен баарыңыздарга жакшылык каалайм. Тойго чакырыңыздар. Кызматты чын жүрөктөн кылып берем деп жазган ал.